Биздин Токтогул районунун электр энергияга жанагы алыскы тоо райондору деген статус негизинде 54 миллион сомдун тегерегиндеги компенсация эмгиче Минфин аркылуу чечилбей келе жатат да. Ушул маселени өкмөт чечиш керек тез аранын ичинде. Бул 2-3 жылдан бери айтып атабыз. Бул бир маселе. Экинчи маселе Ашырбек Мойдунович, бул электр энергиянын жанагы компенсация маселеси биздин Токтогул районунда Каракөлдө 150 киловаттын тегерегинде да. Эми бул илгерки убакытта кабыл алынган бул норма. Эми азыр ушул маселени карап, азыркы мүмкүнчүлүктөр, азыркы кыйынчылыктар аз башкача. Сиздер билесиздер, 33 000 гектар жер суунун алдында калып, ошонун негизинде Токтогул району жана Каракөлдүн жашоочулары компенсация алат 150 киловаттан. Ошол маселени өкмөт чечиш керек да, азыр кайта карап. Бул бир маселе. Экинчи маселе бул уунду керектүү витаминдер менен байытуу боюнча бизде мыйзам бар. Ошонун негизинде биздин өндүрүшчүлөр, ун өндүрүшчүлөр витамини менен уунду байытыш керек. Бул витамин ошол биздин жаш балдарды анемия оорусунан сактайт, акыл эси кем болуп калуудан сактайт. Бул биздин келечек, бул мамлекеттин өнүгүшү, ата эненин бул экономикалык акыбалына жакшырышы менен байланыштуу. Негизинен бул ден соолук маселеси да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол мыйзам аткарылышы бир 30% тегерегинде болуп отурат. Ашырбек Мойдунович, өкмөт эмгиче ушул мыйзамдын негизинде токтом чыгарыр элек. Токтом чыгаруу милдети бар эле да. Ошол механизмдерин ишке ашыруу механизмдери боюнча иш жүрбөй атат. Бул 1,5 жылдан бери ушул узарып келе жатат. Анан эң башкысы Ашырбек Мойдунович, бүгүнкү күнү биздин ун өндүрүүчүлөр унду байытып жатышат. Бул жакшы. Ал эми биздин көбүнчө ун Казакстандан келип жатат. Келген ундун 90% витамин кошулбаган, адамдардын ден соолугуна зыян алып келип турган. Негизинен зыян алып келбейт, бирок жана витамин жетпей турган ун келип атат. Мыйзам ушул бузулуп атат. Ушуну тез аранын ичинде чечүү маселесин. Бул ИАЭСтин деңгээлинде бул маселе коюлуш керек. Ушул маселе чечилиш керек. Ошону чек ара аркылуу өтүп баратканда көзөмөлдөө маселеси каралыш керек. Анан эң башкысы Казакстан өлкөсү менен, мамлекети менен чогуу сүйлөшүп, ушул маселени талкуулап чечиш керек. Бул биздин адамдардын ден соолугуна коркунуч алып келип атат. Чоң рахмат.